3 мартта Кыргызстандын мамлекеттик туусунун кабыл алынганына 30 жыл толот. Маареке салтанаттуу түрдө белгиленери күтүлүүдө. Ала Тоо аянтында ага даярдык көрүлүп жатат. Маданий программалар, оюн зооктор уюштурулуп, аскерлердин катышуусунда атайын жүрүш да жасалат. Мамлекеттик туу Кыргыз Республикасынын Жогорку Совети тарабынан 1992 жылдын 3 мартында бекитилген. Желектин авторлору Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев жана Маматбек Сыдыков. Жогорку деңгээлде белгилөө боюнча Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин атайын буйругу чыгып, ал жердеги программа өлкөнүн 7 облусунун 2 чоң республикалык маанидеги шаарларына таратылып берилди, жыйындар өткөрүлдү. Максат бириктирилген бирдей программа менен аскердик тартипте тууну көтөрүү жана идеологиялык максатта комплекстүү иш-чараларды аткаруу. Комплекстүү иш-чаралардын ичине эмнелер кирет? Бардык маданият мекемелеринде, китепканаларда, ошондой эле музейлерде атайын экспозициялар түзүлөт. Мамлекеттик тилди кабыл алууга катышкан биздин ошол мезгилдеги легендарлуу парламенттеги биздин депутаттарыбыз кандай салымдарын кошкон тарых атайын барактары ошол жерде түзүлөт.